Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызбай каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен жалпыңыздарга саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, бүгүн биз Москва шаарында Южный метросуна келдик. Аябай сонун жакшы жаңылык. Мына артындагы эң чоң здание торговый центрди көрдүңүздөрбү? Биринчи жолу кыргыздардын чайканасы, ресторан ачылды. Фрунзе деп тугандар. Аябай сонун, бул жерде өзүнүн тамактар бар, аш, лагман, ушундай. Анан турецкий тамактар да бар. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз азыр ушул жерде боюнча чайкана, ушул ресторан боюнча силерге обзор кылып, адрестер, улицалар, парковкалар, графиктер боюнча толук маалымат беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Азыр ушу таксирдин алдына чогуу келдик. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Денсаулык жакшыбы? Амансызбы? Алхамдулилlah, шүгүр жакшы. Аллага шүгүр. Элдер менен амандашып, элдерге маалымат берсек буйрукса. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерди Фрунзе чайкана ресторан атынан ысык салам айтабыз. Барыңыздарга денсаулык, эки дүйнө жакшылыгын каалайбыз. Таксир, мен аябай сүйүнүп атам десеңиз. Метродон 4-выхаттан чыктым. 5-чи выхат. 5-выхаттан чыктым, чыкканда эле келте торговый центрде Фрунзе деп жазылып турат да. И анын үстүгө бул жерде өзүңүздүн картаны да чийип сонун кылыпсыздар. Ооба, Кыргызстандын картасын атайын далилдеп чыгарып койгонбуз. Аябай сонун. Фрунзе кыргыздарга дагы, орустарга дагы бул чоочун эмес. Сонун. Ооба, биринчи Кыргызстандын борбору болгон. Ошон үчүн биз Фрунзе деп атын өзгөрттүк да. Сонун. Урматтуу мекендештер, кыргыз бир туугандар кайсыл жерде болсок дагы өзүнүн ушул ишкерлерди, бизнесмендерди колдой берели, өзүнүн мекендештер дагы ушундай өсө берсин, кафелерди ачып, магазиндерди ачып, өнүгүп өсөрели, эң главный ынтымактуу болойлу. Ынтымактуу болойлу, ар дайым өзүбүздү колдойлу. Таксир, эми маалымат берсек, адрестер боюнча биринчи баштап туруп, анан ички ауруларын тартайлы. Болду, биринчи. Бизде жаңылыктар көп. Кудай буйрса, азыр ошонун баарын көрсөтүп кетебиз. Метро Южная, Днепропетровская 2, торговый центр Global City'де экинчи этажында каалагандарга ачык асманга верандада кылдык. Канчадан батат бул жерге? Бир аз барбайбы? Ооба, жүрүңүздөр. 100 адамга чейин батат. О, сонун. Кээ бир столдорду залга киргизген болчук. Банкет болгондо залга киргизип ушуну чыгарып турабыз. Биякта адам көбөйүп кетсе, бияка чүрүп турабыз да. Бул жакта ушу ачык асманда беймарал отурганга. Ресторан өзү экинчи этажда. Экинчи этажда, ооба. Верандасы түйүндө ушундай верандага биз атайын городской округтан разрешение алып чыгардык. Балдар ушул жакта игровой площадкада ойношуп, ата-энелер отуруп, сейилдеп отурганга мүмкүнчүлүк көп. Парковкалар кандай? Парковкалар мурун бекер болгондо аябай машина тыгын көп эле. Азыр платный болуп калды, бирок бизде жакшы жаңылыктар бар. 500 сомдон өйдө отурган биздин конокторубузга биз биринчи саатын 50 рубль төлөп беребиз да. Бул таксисттерге аябай ыңгайлуу болот. Келишет, парковкага киришет, платный парковка 1 саат 15 мүнөтү 50 сом. Ошону биз 500 сомдон өйдө отургандарга биз төлөп беребиз да. Ошондо бекер парковка болуп калат. Ал жакта 100-200 машинага чейин койгонго мүмкүнчүлүк бар. Азыр ошондо көрсөтүп койсок жакшы болот. Сонун. Анда кийинки маекти ичкериден дагы улантайлы жүрсө, анда басыңыздар. Мына ушул зданияга келесиздер. Зданиянын аты эле? Торговый центр Global City. Ушул торговый центрдин биринчи кабатынан кирип туруп, экинчи кабатына көтөрүлөсүздөр, а? Ооба. Киргенде эле детский площадь бар? Ооба, киргенде эле атайын балдар ойной турган жер, зал бар. Бул жерде сонун ыңгайлуу балдарды коюп, ата-энелер чыгып, тамак жеп, сейилдеп отурганга жакшы торговый центр да. Метронун түйүндө. Метро жакта чагылдырып көргөзүп койсоңар? Парковкалар да ошол тарапта болуп калат ошондо. Ооба, ушул шлагбаумдан кирсе эле, шлагбаумдан киргенде эле парковкалар ошол жерде. Парковкалар ушул жакта кенен. Метро дагы ошол жакта. Бир 5 мүнөттөй басып келесиздер. Ага дагы жетпейт. 3 мүнөт деп бөлүп. Келесиздер дагы кирип кетесиздер. Ошо могу парковкада азыр карасаңыздар, бүгүн жума, пятница, машина жок да, көрдүңүздөрбү? Кенен экен, а? Кенен. Ушул жакка келип, машиналарын токтотуп, биз ошо биринчи саатын төлөп бергенге бонус кылып берели деп атабыз да. Аябай сонун, машалла. Кыргыз мекендештерге, таксисттерге. Мына сиздин рестораныңыздын мага жаккан жери ичи аябай тынч, сонун экен, а? Аурасы жакшы деп баардыгы айтышат да. 100% конокторубуз келген баардыгы эле аурасы өтө сонун экен, тамак чыттанбайт экен. Ошондой экен. Ушундай дешет. Анан Кыргызстандан сыйлуу адамдар болсо, конок боло турган адамдарыңыздар болсо, мына ушул ресторанга келип отурсаңыздар аябай сонун экен. Жыттар да чыкпайт экен, музыкалар дагы сонун. Ылдый, сонун угулат, анан сүйлөшкөнгө дагы аябай сонун, ауралар аябай сонун, таптаза, чындыгында аябай сонун экен туугандар. Азыр ичкерide өзүңүздөр да көрүп, баа берип, комментарий жазып кетесиздер. Келип жүргөндөр болсо дагы жазып коюңуздар. Киребиз.
кандайсыздар? Буюрса жетип келдик мына. Бизде эмнеке Рустам өзүңүз көргөндөй ар бир конокко борсок менен чай берилет да. Кыргыздын бул сый урматы, келген конокту ушинтип тосуп алганга бир биздин өзүбүздүн наркыбыз бар го ушундайчы. Машалла. Менюсу да аябай сонун экен. Бул боюнча видеонун акырында маалымат беребиз. Азыр бисмилла деп намазкана бар экен, Ооба, киргенде эле бизде биринчи намазкана. Намазкана аябай сонун экен. Аллах Таалам баарыңыздарга катталуучулар умрага барышка насип этсин Меккеге. Амин, айтканыңыз келсин. Ичи аябай сонунга, машалла. Ичин ошо аракет кылдык биз жакшы бир аура создавать эткенгечи. Анткени мекендештерим баардыгыбыз эле иштегени келгенбиз да. Аны иштегендер эс алганын да билиш керек да. Анан ошого балдар менен келип, отуруп, бир чер жазып, кайра энергия алып туруп, дальше иштегенгечи. Анан ошо аракет кылганбыз. Бүт жүрөктөн жүрөккө жетет дейт го. Машалла. Ошо. Такыр анан бул жерде той мааракелер өткөзсө болобу? Жакшылыктарды, туган күндөрдү, отуруштарды 250 адамга чейин бияка той кылса болот. Өзүңөр жасап бересиздер. Ооба, столдорду сонун кылып туруп халал бүт. Ооба. Анда бирчикте баштайлы. Каласа бизде кабинкаларга бөлүнгөн бүт ушундай 6дан 8ден 10дон отдельный VIP кабинкалар бар. 20 адам, 25-30 адамга чейинчи. А бул жагыбызда детский комната дагы бар. Балдарды ошол жака киргизип коюп, ойноп алар. Кайсыл жагынан баштайт анда? Сол тарабынан баштайт эле. Басыңыз, бисмилла деп. Бул жака 4-5 адам батат экен, э? Ооба, 8 адамга чейин батат бул жерге. 8 адамга чейин батышат. Столдор ушундай. Ар кимдин зонасы бөлүнгөн десек болот. Бизде ушундай башка улуттагылар көп келет экен, э? Ооба, орустар көп көнүп калышты. Анткени бизде эми даамы жакшы, порциялар жакшы, анан кийин арзан болгон үчүн эми арзан деп айта албаймын. Өтө арзан, ортоба да, ооба, ортоба. Анан ушундайки. Бул жакта банкетный зал ошондо, э? Бул жак отдельный, ооба. 15 адамга чейин столдор, узун столдор. Охо, көрсөңүздөр. Сонун экен, э? Аракет кылдык эми. Туугандар, чындап айтайын, эс алгандай болот экенсиңер, э? Келип, донор кебаптан заказ кылып дегенде, турецкий чайдан ичип, сонун экен, машалла. Столдорду дагы. Буну биз боз үйгө окшоштуруп жасатканбыз, юрта деп коебуз буну. Өтө өзгөчө экен бул, а? Ооба, ушунда көрсөк болот, отдельный отуруп, чер жазганга аябай жакшы. Ого. Ичи өзүнчө эле комфортныйга уяласың го. Мына ушундай жерде конокторду тоссо болот экен, э? Болот. Сыйлуу коноктор. Сыйлуу коноктор. Бизде азыр банкетке даярданышаптыр. Банкет болуп аткан окшойт бул жакта. Бүгүн банкет болуп атат экен. Дасторконду вообще келтирип туруп кетчи. Ооба. Вообще сонун, машалла. Анан дагы бул жакта отдельный жабылган кабинкабыз бар. Бул жакта өзүнчө? Ооба, өзүнчө. Бул жактагы банкет болот экен. Кирерсиз да? Ооба, кириңиздер. Кирип. Мынакей урматтуу мекендештер. Мына ушундай кылып, сонун кылып жасап берет экен. Банкетный залды мына тууган уруктар менен келип отурсаңдар болот экен. Сыйлуу коноктор алып келип тоссоңуздар болот экен. Аябай сонун. Кабинкалар өтө VIP экен. Офисте отургандай отурат экенсиздер да? Бул жак ажаткана. Бул жак ажаткана. Ажаткана бар. Ооба. Бул жак кухня экен, э? Ооба, бизде открытая кухня. Элдер ошо заказ берген тамактарын караса болот. Кандай жасалып атат, кандай тазалыкта жасалып атат. Аябай сонун экен, туугандар, поварларды карап отура берет, заказ берип коюп, бул жактан көрүнөт экен, баардыгы ким эмне кылып атат, баардыгы көрүнөт экен. Зал аябай сонун экен. Ооба, 1-2 отуз теле алып койсок. Эже кандайсыздар, жакшысыздарбы? Саламатсызбы? Амансыздарбы? Аманчылык. Тамактар боюнча кичине элдерге маалымат берип коюңуздар. Канча айдан бери келесиздер? Чайкана, ресторан жактуу, ички ауралар боюнча? Биринчиден ресторанын ачылышы менен эле ушул жерде жакын жерде турабыз. Ачылышы менен эле киргенбиз. Аурасы өтө сонун. Тынч экен, э? Тынч, өлө жумуштан чарчап чыкканда кээ бир көп чайканаларга барсаң, мындай шум да. Бул жерде сергийсиң да, мээң жөн эле эс алат. Ошо аурасы өтө сонундугу үчүн биз тез келип турабыз. Рахмат, эже чоң. Тамагыңар саттуу болсун. Рахмат, силерге дагы. Анда дагы 1-2 адамдан отуз алып коелу буюрса. Эжелерден алып койсок болот. Ооба, өзүнөн сурап көрүңүз. Эжелер кичине отуз берип коесуздар, кандайсыздар? Мен сизге микрофон берип коесузбу? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы. Амансыздарбы? Тамактар боюнча кичине маалымат берип коесуздар. Канча айдан бери келесиздер? Биз почти ачылгандан бери келебиз. Керезден десек деле болот.
тамақтар өте сонун. Билбейм, мага жагат. Тазалыгы, ооба, приятно, мындай запах жок, өзүнчө мындай эркин отурасың да. Шум жок, кеңири, тамактары мындай гана сонун. Сонун, рахмат, эжелер, тамагыңар таттуу болсун. Рахмат. Анда бир-эки адамдан алайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тақсыр қандай, жақсы ба? Алхамдулилlah. Қаяқтан боласыз? Ой, біз Қырғызстандан, Бишкектен болобуз. Машалла. Тақсыр, тамақтар қандай екен? Бұл жаққа қанша айдан бері келесіз? Ой, біз бияк ошо Орозо айында ачылган эле, ошондо бир рекламасын көрүп келип калганбыз. Ошол Орозодон кийин деле күндө ифтарга келип атып, канча досторумду чакырып, ооз ачтырып, аябай тамактар аябай даамдуу болуп жаккан да, аябай. Өзгөчө эмнеси чыгат бул жердин? Ауралары, тамактары? Тамактар аябай таза да. Тынч дагы экен, бирок, Тынч, аябай спокойно тамак жесең дагы мындай аш болот да. Жакшы тамактар болот, аябай таза, обслуживаниясы жакшы, ар дайым баалар да аябай приемлемый да. Ошого стоящий тамак да. Сиз 3 метрде жашайсыз ба? Ооба, мен Пражскте жашайм. Ошо бир станция да, ошонун Пражская да? Пражскеден келем. Пражскадан чайханалар көп билесиз, Билем, бирок бияк таза болуп, тамагы жакшы болуп ошончо бияка рахмат, келет. Тақсыр, чоң рахмат. Алла разы болсун. Тамагыңыз таттуу болсун, Алла разы болсун. Адамдар өтө мактады ғой чайханаңызды. Пражскадан келип туруп Тақсыр, ол Пражскада чайхана көп кыргыздар билесизби? ооба. Бирок билбейм, бул жака деле келип постоянно келип чай ичип кетем дейт го. Ооба. Биздин ошо ачылыштан бери эле коногубуз. Тақсырыбыз үчүн келип турат бизди. Бир келген адам сөзсүз келет экен да. Сөзсүз келет, эми бизде деле кемчиликтер бар, бирокчу. Ооба. Бизде деле кемчиликтер бар. Башында ушундай эми жаңы ачылганда кичине кемчиликтер кетти. Аларды эми аркасынан оңдогонго аракет кылып атабыз. Бир аз обслуживаниябыздан кетти, бир аз тамактарыбыздан кетти. Эми кемчиликсиз бир гана Алла да. Бир гана Алла кемчиликсиз. Бирок кемчиликтерибизди аракет кылып оңдогонго эме кылып атабыз. Кудай буйрса эми мурун кийин келгендер болсо, кемчиликтерибиз болсо кечириңиздер, дагы келиңиздер, шанс бериңиздер. Оңдолгонго аракет кылып, жакшы неме кылганга биз даярбыз иншалла. Миң уккандан бир көргөн артык дейт го, ошон үчүн бир келип көрүп кетсеңиздер аябай сонун болот. Анда бул жакта чагылдырып коелу, детский. Детскийди чагылдырып коелу. Бала чакаңыздар менен келсеңиздер аябай сонун экен. Бала чакаңыздар ойнойт экен, менде сонун болуп. Бул жакта өзүңүздөр отура бересиздер, чай ичип, тамактанып. Анда шириндиктерди тартайлы, Ооба, шириндиктер мынакей бизде бардык түрү барбы? бардык түрлөр бар. Адал, Өзүңүздөр жасайсыздар. ооба, Заказдар болсо кабыл аласыздарбы? алабыз. Туулган күн, бареке, Бүт ала беребиз, ооба. апасы үчүн, атасы үчүн дегендер жазып бересиздер. Бүт бар. Сүрөттөрдөн бери. Ооба. Кайда бересиздер? Анда торттор боюнча дагы. Торттор, кыргыз Өзүңүздүн өндүрүш, сусундуктар, өзүңүздүн сусундуктар. Баксын, шоро, чала, баралар, шербет бардыгы бар экен. Эмне калсаң ошону табасыздар. Дагы эмне боюнча маалымат бересиз? Тамактар боюнча айтып кетейли, менюну. тамактар боюнча бизде түрк жана восточный кухняларда. Менюдан кичине көргөзүп коелу. Ооба, менюдан бүт көрсөтөбүз. Менюну дагы аракет кылып жасаганбыз, көрдүңүздөрбү, бүт фрунзе. Өтө өзгөчөлүктөр экен менюда. Чагылдырып, бул жака жазып, ошо кандай болгон, ошо бүт салаттар мынакей. Машалла. Бүт каалаган салаттар бар. Ондай брускеталар бар бизде. Аябай европейский блюдолар да булар сол. Анан кийин мынакей көрдүңүздөрбү, мурун Фрунзеде ушинтип телефон жок мезгилинде таксофондорго кирип сүйлөшчү элек, ошолорду келип карап, эйфория болуп кетсе болот да, жакшы. Биринчи тамактар, экинчи тамактар бүт бар. Лагман, манты, ассорти кебаптар мындай. Кебап өтө сонун экен. Баары дам таттык биз. Дам таттыңыздарбы? Жакшы. Ошундай. Балдарга да сеттерибиз бар мындай. Форель жегендерге. Балыктардан барбы? Балыктар бар, бүт. Анан балдарга мындай сет, пиццаларыбыз бар, бургерлер бар. Крылышка барбы? Крылышки жок пока. Калганы бардыгы бар экен, ооба. Мындай сеттер бар, көрдүңүзбү? Балдарга. Жас балдарга бургер кылып, киндер сюрпризи менен бардыгы биригип, ушундай болот. Аябай. Балдар деле орто эсеп экен, Балдар орто эсеп, ооба. Орто эсеп. Мохито, сахито сулар бардыгы бар экен. Бар. Мохито, чайлар, коктейлдердин түрлөрү бар. Ушундай.
Рустам, бизде дагы жаңылык бар. Кандай жаңылык? Бул мынакей Фрунзе чайхана ресторан болсо, ырдаганды сүйүүчүлөргө Фрунзе лаунж караоке деп буйруса 1-2 күндүн ичинде ачылабыз. Машалла, сонунга. Ооба. Кызыккандар болсо келип, аты тууралуу, мекен тууралуу ырдаса болот. Ырдап кетсе болот. Өзүнүн өнөрүндү көргөзсүн. Анда бир чагылдырып өтүп кетели. Бир чагылдырып кетели, бирок залыбыз толук даяр эмес. Кичине бир аз штрихтери калды. 2-3 күндө бүтүп калат. 2-3 күндө бүтөт буйруса. Бирок бир көз салып койсоңуздар болот. Эми бул жакта бар достор, коллегалар менен деле келип, Бүт келип, ырдашып, чер жазып кетсе болот. ичи аябай кенен турбайбы, а? Кенен бул жактагы. Охо. Бул жакта ошо ыр сүйүүчүлөргө. Бунун ичинде деле тамак-самак заказга отурса болобу? Ооба, бүт биздин кухня полный ушул жерде болот. Бирок бул жерде караоке бар, ырдап неме кылса болот да. Аябай сонун экен, машалла. Керемет турбайбы? Ушул жаңылыктар. Дагы кошумча маалыматтар барбы? Элдер менен эми амандашайлы. Кошумча маалыматтар ошо 12-ден 12-ге чейин иштейбиз. Графиктер. Ооба, графиктер. Бул караоке болсо таң атканча 5-ке чейин болот. 5-ке чейин болот. Башында 1-2-ге чейин болот. Элдер көнүп эме болгондон кийин таң атканча 5-ке чейин болот. Алдын ала броң кылышат да, мындай. Алдын ала броң кылышат. Коллегалар, достор, сүйүүчүлөр. Анда тынч болуңуз, аман болуңуз. Рахмат. Буюрса, кандай кызматтар керек болсо номерлерге кайрыласыздар. Келиңиздер, келип кадырлуу коногубуз болуп кетиңиздер. Таксырын баарыңыздар күтөт буюрса. Бардыгын эле маалыматты бердик окшойт буюрса. Бердик буюрса, ооба. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар. Кайсы жерде болсоңуздар да Алланын сактыгында, коргонда болуңуздар. Ар дайым кыргыз мекендештерди колдоп жүрөлү. Видеого жакшы сөздөр жазып коюңуздар. Баарыңардан сураныч, кичпеликке видеону группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.